Сузак районунда 26 апрель күнү саат 7:00 чамасында алдын ала алынган маалыматка ылайык Кызыл Туу айыл аймагынын Алмалуу булак айылындагы 3 чат участкасында болжол менен көлөмү 50.000 метр куб жер көчкү түшкөн. Айта кетсек, буга чейин ушул жылдын 23 апрелинен 24 апрелине караган түнү аталган участканын төмөн тарабында болжол менен көлөмү 1.200.000 метр куб жер көчкү жүргөн эле. Эң негизгиси адамдарга зыян тийген жок. Жер көчкүдөн бир электр мамычасын алып кеткен, мамычада электр тогу болгон эмес. Жакшы, турак жайларга жана Алмалуу суусуна коркунуч жаралган эмес. Жер көчкүгө Кыргызстандын түштүгүндө көпкө созулган жаан-чачын себеп болду. Бирок ал жаан Борбор Азия өлкөлөрүндө да күч алууда. Ал эми бул жаандуу күндөр токтойбу же дагы уланабы? Аны кененирээк мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдагы кыргыздар жайгашкан Ак Суу шаарында бүгүн жаан жааса, ал эртең токтоп, бирок күнбүркөлүп турат. Ал эми Үрүмчүдө болсо тескерисинче, бүгүн күнбүркөлсө, жаан эртең жаайт. Казакстанда аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат. Астана жана Алматы шаарларында күндүзү күн ачык туруп эле, кечинде асманды булут каптап, шамал жүрөт. Бирок бул шамал менен жаан алып келеби же жокпу, азырынча дайынсыз. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарынан жаандуу циклон таркады, бирок түштүктө жайгашкан Фергана өрөөнүндө Кыргызстандагы жаан-чачын таасирин берип турат. Ошондуктан бул жерде кез-кези менен жаан жааса, калган аймактарда болсо күн ачык. Түркменстанда күн ысып турган кези Дашогус өрөөнүндө 33 градуска жылуу болсо, Ашхабадда абанын температурасы 35 градуска көтөрүлөт. Тажикстанда да күн ачылганы менен Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында жаан мезгил менен себелеп жаап турат. Эми Кыргызстанда 28 апрелде жана 29 апрелде түнкүсүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо айрым жерлерде жаан жаап, күн күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. 29 апрелде күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Сиздер аба ырайынан кабардар болдуңуздар. Кандай гана аба ырайы болбосун, 11 каналы сиздерге булутсуз маанай каалап өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.